Elüm üçün keyci ынтымагынын жамааты активисттери бүгүнкү күндө Москвада кыргыз мекендештерибиз коронавируска шектүү деп алынган үй бүлөлөргө продукт алып келдик. Буюрса карантин бүткүчөктү, биздин мекендештерибиз аякка чыкты, продукту менен камсыз турабыз деген ниеттебиз. Урматтуу кыргыз эли, биздин квартиранын 2 жараныбыз ушу жаңы оору илети менен ооруганына байланыштуу биз жумушка чыкпай калдык, үй шартында карантинге алындык. Бир жума мурун бизден анализ алып кеткен, скорый келип, кече эмес, мурдагы күнү бизге кечине чалып, анализ результат положительный деп айтышты. 2 жараныбыз ушул жаңы оору менен ооруп калганына байланыштуу бизди постановленияга кол койдуруп, үй шартында карантинден үйдөн чыкпайсыңар деп документке кол койдуруп алып кеткен. Ошого байланыштуу биз жумушка чыкпай үйдө отурабыз. 8 апрелден бери үйдө отурабыз. Ошондуктан биз болгон акчабызды квартплатка берип, калган тамак ашка акча калбагандыктан биз ушу посольствого кайрылганбыз. Кайрылсак 53 фонду кыздары келип бизге ушундай продукталар таштап кетишти. Мынакей жумурка, нан, бул жакта бүт баары бар. Мынакей макарон, ун, сахар, шампунь, айнадан баштап ушул бүт бузула турган продукталар холодильникке салып алганбыз. Сүт дегендей. Ушинтип аябай ыраазы болуп отурабыз деген ушундай кыйынчылык башка түшкөндө кыргыз элим ушул посольство көңүл коштук кылбай бизге жардам бергенде чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз да сүйлөп коесузбу? Элнура же, Гулиза же, сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерде ушундай күчтүү айымдар бар болгонуна сыйынтанабыз. Чоң рахмат жардамыңыздарга. Сураныч үйдөн чыкпай отуруңуздар, оорубаңыздар, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Бул күндөр да өтүп кетет буюрса. Үйдө отуруңуздардан сирейт. Сиздерден сураныч. Бул оорунун чогуу жеңели. Биз да ойлогонбуз, бул обычный эле грипп болсо керек деп ойлогонбуз. Биз да тоготпой башында мынакей көрсөк COVID-19 болуп чыкты результаты. Сураныч, үйдө отуруңуздар, өзүңүз ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр.